Кыргызым улуу эл болот, кылымдар менен тең болот. Алтайдан бери келаткан ала тоо, ыйык жер болот. Ооба, муну ушул ыйык жерде Манас атабыздын тилинде сүйлөгөн улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов төрөлгөн. Ал эки тилде бирдей жазган залкар жазуучу. Кыргыздын жан дүйнөсүн ачып берген улутман сүрөткер, көрөгөч, Манас атабыздай айкөл, кемеңгер. Айтматовдун чыгармалары Таластын шекер айылынан башталып, Кыргыздын тоо ташын аралап өтүп, Казактын улуу таласын Сары Өзөктү аралап, Орусиянын унутта калган түндүк элдеринде, Охот деңизинде, Москвада, Кремльде, Германиянын шаары Гейдельбергде, океандын үстүндө аягы келип космосту уланат. Айтматовдун чыгармаларында Азиянын тоо талаалары менен Европанын шаарлары кошо камтылган. Окуя бирде арабада өтсө, бирде поездде, бирде самолетто өтөт. Адамдан адамзатка, Шекспирден космоско чейинки аралыкты камтый алган Айтматовдун кемеңгерлигине дагы бир жолу таң бересиң. Эгерде өз улутуңдагы эң улуу адамдардан кимди билесиң деп сураса, мен эң ириде Саякбай Каралаевдин ысымын айтмакмын деп өз учурунда Чыңгыз агабыз айткан. Муну менен катар Манас кыргыз рухунун туу чокусу деп Манас эпосуна баа берген. 80-жылдары руханият, инсан жана маңкурт деген сөздөр көбүнесе Чыңгыз Айтматов аркылуу тараган. Айрыкча маңкурт бүгүнкү күнгө орус, англис, немец, кытай, араб жана башка дүйнөлүк тилдерде котормосу жок маңкурт эле болуп айтылып келет. Анын чыгармалары карапайым адам менен академикке бирдей түшүнүктүү. Айтматов кыргыз адабияты гана эмес, кыргыз театры, кино өнөрү, опера жана балет өнөрү, живопись, көркөм сүрөт өнөрү, музыка, скульптура дегеле улуу жазуучунун чыгармаларынан таасир албаган бир да өнөр тармагы калбады. Жазуучунун чыгармаларынын негизинде 20-дан ашык көркөм фильм тартылган. Улуу таланттар Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Сүймөн Кулчокморов, Сабира Күмүшалиева, Бакен Кыдыкеева, Калый Молдобасанов, Доорунбек Садырбаев жана башка таланттар эң ириде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу бийиктикке чыгышты. Чыңгыз Айтматов аркылуу улуттук маданият менен искусствобуз жалпы дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлдү. Айтматовдун чыгармалары 150 өлкөдө 100 миллиондон ашык нуска менен жарык көрдү. Окумдуулугу боюнча дүйнөдө Шекспирден, Лев Толстойдон кийинки 3-орунга чыкты. Биз акыркы 1000 жылдарда Манасты жаратып, улут болуп сакталып калсак, соңку 100 жылда Айтматов аркылуу дүйнөгө таанылдык. Кыргыздын жери керемет, тарыхы керемет, тоосу керемет, суусу керемет, Манасы менен Айтматову керемет. Ушул кереметтерди бийик тутуп, Айтматов менен Манасты окуган сайын улам арууланып, кыргыз экенибизге моокумубуз канбай, улуттук намысты туу кылып өмүр көчүн улай берели.